Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде Кыргыздын улуттук суусундуктарынын бири максымды даярдайбыз. Ал үчүн бизге буудайдын, жүгөрүнүн, ошондой эле арпанын талкандары керек. Бир аз un, айран жана 50 граммдай куйрук май керек болот. Мен 8 литрлик бир казанга 70 грамм буудайдын талканын, 70 граммдай жүгөрүнүн талканы, ошондой эле 100 грамм арпанын талканын алдым. Үчөөнү жакшылап алгач аралаштырып алабыз. Эми казанды жакшылап ысытып, 50 граммдай куйрук майды ичке тилип, алгач эритип сызгырып алабыз. Эми ашыкча сызыктарын алып салабыз дагы 50 грамм унду себелеп, тынбастан тегиз аралаштырып, un күрөң түстө болгончо кууруп алабыз. Жарма үчүн бардык болуп мен 8 литр суу куям, бирок алгач 1 литр муздак сууну куйдум жана тез-тезден аралаштырып алдым. Мүртүкчөлөрү жок, бирдей тегиз болуп кайнаш үчүн. Андан кийин гана үстүнө улам ысык сууну куюп, казаныбызды толтуруп алсак болот. Жана суу кайнай электе талканды 2-3 бөлүп салып аралаштырып алсак, бүртүкчөлөрү жок, тегиз жакшы аралашат. Же болбосо жылуу сууга аралаштырып алып, талканды андан кийин казанга куйсак деле болот. Ал эми туз татымыңызга жараша мен 1 аш кашык коштум. Жакшылап аралаштырып, жарма кайнап баштаганда отту ортоңку отко коебуз дагы 45-50 мүнөттөй кайнатып бышырып алабыз. Улам ортодо аралаштырып жана сөзсүз түрдө сапырып дагы турууну унутпаңыздар. Мына ушинтип кайнатып бышырып алдык. Эми отту өчүрүп, бир аз убакыт муздаганча коюп коебуз. Абдан муздатпайбыз. Жылуудан бир аз жогорураак болушу керек. Жана ачытыш үчүн 2 аш кашык унду себелеп аралаштырып алабыз. Ошондой эле 200 граммдай айран кошобуз. Айран 3-4 күн мурун жасалып, бир аз ачыган болсо абдан жакшы болот. Айранды дагы аралаштырып алабыз. Андан кийин эгер даяр максым болсо, албетте максымдан 250 граммдай куюп койсок болот. Эгер максымды биринчи жолу жасап жаткан болсоңуз, анда жарым чай кашыктай бир аз жон гана кадимки эле ачыткыдан салып, жакшылап аралаштырып, жылуулап, бетин жаап 12-15 саатка ачыганча коюп коебуз. Мына ушинтип максым дагы ачып даяр болгон калды, бирок бул азыр абдан эле жылуу. Муздатып алыш үчүн кадимки эле баклажкаларга куюп, муздаткычка салып койсок болот. Жана баклажканы улам чайкап турганга дагы ыңгайлуу. Чайкап турсак, баклажканын ичине газ толуп, максымыбыз көбүрүп турат.
Мынакей достор, оп-оңой эле шоронун максымын үй шартында даярдап алсак болот. Өз колуң менен даярдалган абдан даамдуу болот. Андыктан сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналыма катталыңыздар. Лайк басканды дагы унутпаңыздар жана ой пикириңизди комментарий аркылуу билдирсеңиз болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.